Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге ушу көзүмдөн алган результат менен бөлүшкүм келди. Мен именно ушул Mary Health компаниясынын продукциясынан аябагындай сонун результат алдым. Аллахыма чек шүгүрлөр болсун. Мен бир көзүм такыр көрбөйт болчу, такыр кыймылдабайт болчу, и плюс бир жак көзүм ушу аппак челкалык тосуп калган болчу. Врачтардын айтуусу боюнча мени эч качан көрбөйсүз деген. Леченияга не подлежит, эч качан убактыңызда кетирбеңиз, леченияга акчаңызда кетирбеңиз. Сизде только бир гана жолу ушул пересадка кылыш керек деген. Мен Өзбекстанга чейин бардым, өзүбүздүн клиникаларга көрүндүм, кыргыз түрк клиникасына көрүндүм, даже ушу түрк врачтарга көрүндүм да, именно ушу түрк врачтар айтты: сиз эч качан көрбөйсүз, сиздики только пересадка деп. Мен бир көзүм такыр кыймылдабайт болчу. И плюс аппак болуп челкалык тосуп калган болчу. Азыр мына сиздерге жакындан көрсөткөнгө аракет кылайын. Менин көзүм кыймылдап калды. Мен посторонам. Плюс еще челкалык полностью кетти. Азыр эми көзүм 100% деп көрбөйм, бирок 70-80% көрөм. Кадимкидей адамды тааныйм, кадимкидей тамгаларды окуйм. Бирок эми тунук эмес, бирок жакшы. Кудайга шүгүр. Хотя врачтар мени эч качан көрбөйсүң деген. Мен Өзбекстанга чейин баргам. Өзбекстанда айткан, сизге пересадка жардам бербейт деген. Даже мен былтыр профессорго барып Өзбекстанга көрүнүп келдим. Аябай таң калды да, очень удивительно дейт. Өзү по идее сиздики кетпеш керек болчу деди. Рубец ол эч качан кетпейт деди. Жанакы биз операция, после операция тиккен жер рубец болуп калат го, ошондой рубец көздүн ичинде болчу да. Эми ойлоп көрүңүз, ошол рубец полностью рассосалась. Хотя я сама не ожидала. Мен өзү по идее операция кылам деп аракет кылганмын. Бирок именно ушу продукцияны ичип, без операция жакшы болдум.